Soğuk götür. Hazır baram. Асылбек, жақсылық келмеді. Бүрсігінді мендеш, ертең қатшылар жайнашып. Сенен бастайынан өтіп жүресің бе мендеш? Саған сенен игілігім. Таяқтар қана болады. Жаңа ешкім айтып қой, ешкім білбейлі ойсыз. Мен атам ішенішін ақташым керек та. Өзің күчің менен деле актасаң болот да. Мунун аягы эмне болорун билесиңби? Билинип калсаң эмне болосуң? Мен білінбейлі жүрбеймін. Мейлі анда керек болса қайырласың да. Ата. Балам, бұл емне қылған? Күрішке қатышпа деп мен саған қанша жол айттым? Неге ата? Неге каршы болуп атасыз? Себебин айтыңызчы. Болбойт дегенде болбойт дебедім бе? Сен эмнеле күрішке қатышып атасың, иә? Качанга чейин каршы боло бересиз ата? Мен күрөштү жакшы көрөм. Мен чемпион болом ата. Жеңіш сен ойлағандай оңай болбойт, оңай менен келбейт. Ата, мен чемпион болгум келет. Күрөш ертең чемпион болом. Алло. Район это яма, пацы решают, из нее вылезть. Пацы мечтают о богатой жизни, тоже хотят тратить, тоже хотят иметь бизнес. Пока папины дети брали папины деньги. Мы нуждались в бумажке, были рады каждой копейке. Мы, как она есть, были на дне, со своими мыслями в голове. Как бы здесь не стать жертвой системы, как бы избавиться от проблем. Но остаться никем, это не по мне. Я не из тех, кто просто стоит в стороне. Нет, я не такой, как все, и буду говорить правду вам всем. Время летит, город не спит, улицы просят этот мотив. Строки строго ложатся на бит, 70 дома шумит. Фарта самостит, новый день нахнул вид, всему вопреки. Бүгін спорт үйнөсүндө күтүүсүз жана жүрөк ооруткан окуя болду. Мелдеш учурунда жаш спортчу Асылбек Жумадылов эсин жоготуп тез арада ооруканага жеткирилди. Медициналык анализдер анын тыюу салынган заттарды, башкача айтканда допингди ашыкча колдонгонун аныктады. Эске салсак, допинг бул спортчулардын физикалык мүмкүнчүлүктөрүн жасалма түрдө жогорулатуучу тыюу салынган заттарды же ыкмаларды колдонуу болуп саналат. Мындай аракеттер спорттун эрежелерин бузуу гана эмес, спортчунун ден соолугуна да олуттуу коркунуч туудурат. Учурда бул окуя боюнча тергөө жүрүп жатат. Турнирдин уюштуруучулары, спорттук федерация кызматкерлери жана медициналык эксперттер бул окуянын чоо жайын териштирүүдө. Изилдөөнүн натыйжасында спортчуга тыюу салынган затты анын командалашы сунуштаганы жана өзү да буга чейин допинг колдонуп жүргөнү аныкталды. Жабырлануучу бул ыкманы биринчи жолу колдонгондуктан анын ден соолугуна оор кесепетин тийгизген. Учурда эки спортчуга тең тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Баса белгилеги түшүнөсү, допинг спортчулардын жетишкендиктерине тоскоолдук жаратып гана тим болбостон, алардын карьерасын түбөлүккө токтотушу мүмкүн. Эсиңиздерде болсун, спортто эң негизгиси ден соолук жана ийгиликке ага эмгек менен жетишүү. Кандайсың балам? Сен түшүнүп атам.
сага айта албай жүргөн көп сөздөрүм бар эле. Сен эмне себептен ушул күрөшкө каршы болуп атканымдын себебин айта турган убакыт келди. Мен да сендей жаш кезинде сен апаң экөөбүз үйлөнүп, анан кийин мен да спортко катышып, аябай апаң мени колдоп жүргөн. Анан апаңдын боюнда бар кезинде мен ушу как раз соревнования болуп аткан, ушу соревнованияга катышып калган. Анан толгоосу башталып калып, звонок келгенде мен ала албай калып, ошентип чемпион болуп, төрөтканага шашып барсам медайым колума сени карматты. Бирок апаң бизди таштап кетти. Өзүмдү күнөөлүү кылгым келбей, спортту күнөөлөп жүрдүм. Ошон үчүн сени өзүмдүн жолумду тартпасын деп сага каршы болгон себеби ошол болчу, балам. Атай, мен жеңишке жетип, баарын сизге далилдегим келген. Баары алдыда, балам. Өзүм эле жаш кезим бар, балам. Бар эми, бара ғой, шашыл. Азыр иштейсиңби ошол жериңде? Жан дүйнөң жактыргандай өзүң дагы бериле. Башкы максат жакшы тапса, эмгек аптап ташып жатса, аз келген Сиваздан катса, кам санамай жок санамай акча. Бүгүн алып эртең сатсаң түшөт пайда табылмактан. Жүгүрүп барып бекем каксаң түшөт алма бактан. Кыялымды көздөй баратамын жылдан жылга. Курбаймын тандадым, күйлөндүм мылдам.